Ассалому алейкум достор, кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүн сиздер менен ушундай соонун слоёный самса жасайбыз. Көрүнүшү абдан кооз жана даамдуу. Алгач бизге идишке туз салабыз. Андан соң суусун куябыз. Туз эригенче аралаштырып алабыз дагы. Алдындан эленген унду салып, жакшылап камыр жууруп алабыз. Камырыбызды жакшылап бийлешибиз керек. Ичинде бытырабасы калбаш керек. Жайганда жаман көрүнүп калышы мүмкүн. Ушундай көп бийлейбиз. Андан соң 20-30 мүнөткө тыныктырып коебуз. Бизде камырларыбыз тыныктı. Эми 2 бөлүккө бөлүп тоглоктоп алабыз. Тоглоктогондон кийин дагы 10-15 же жарты саатка дагы тыныктырган коюп коюңуздар. Эмнеге дегенде жакшыраак жайылыш үчүн. Бизде камырыбыз тыныкты. Эми жайып баштайбыз. Чука кылып жаябыз. Ушундай жукалыкта болот. Ушундай жукалыкта жаясыздар дагы. Сливочный масло сүйкөдүм. Сливочный маслону ушундай кылып эритип аласыздар. Көп эритпейсиздер. Ушинтип сүйкөп чыктым. Андан соң ороп чыгабыз. Ушундай кылып тыкыз кылып оройсуздар. Арасында аба калбаш керек. Пакетке салып, холодильникке салып койсок болот. 1 күн турса андан жакшы болот. Мен камырды 1 күн койдум. 1 күндөн кийин алып жайып түйө беребиз. 1 күн турса сливочный масло камырга сиңип, андан да соонун самсы болуп чыгат. Бөлүкчөлөргө бөлүп алабыз камырыбызды.
Мен ушу 2 жайым камырды 24 штукка бөлдүм. Ушундай кылып кесип, ушундай кылып басып чыгасыздар. Андан соң кесилген камырларды идишке салып, кайрадан холодильникке салып турабыз. Морозиликке салсаңыздар андан жакшы болот. Жайганда жабышпайт. Фаршын даярдап алдым. Мен картошка, пияз, эт туурап алдым. Ага туз салып аралаштырабыз. Жана өсүмдүк майын куябыз. Куюп аралаштырабыз. Татымалдарды деле кошсоңуздар болот. Менде үйдө балдар жебеген үчүн татымалдар кошкон жокмун. Сиздер каалаган татымалдарыңыздарды кошсоңуздар болот. Фаршыбыз даяр. Эми камырыбызды жайып, самсаларды түйүп баштайбыз. Мен холодильникке салган үчүн камырларым жабышканынан ушундай un сээп койдум. Ушундай кылып жайып, бизге пияла керек болот, чай пияла. Ушундай пияла керек болот. Пиялага ушундай камырды салып, андан соң фаршты салып, жакшылап түйүп алабыз. Пиялага салып түйсөңүздөр, фаршы жайылып кетпейт дагы. Самсылар формасын жакшы кармап, аккуратный бышат. Ушинтип жакшылап бекитесиздер. Ичиндеги суусу чыгып кетпеш үчүн дагы бир жолу көрсөтөйүн. Мынакей самсаларыбызды түйүп бүттүк. Эми бетине жумуртканын, бир штук жумуртканын сарысы менен 1 столовый ложка сүттү кошуп, ушинтип сүйкөп чыгабыз бетине. Андан соң мен күнжүт, сейдана менен кооздоп алдым. Биринчи күнжүт септим. Андан соң сейдана септим бетине. Духовкабызды алдындан 170-180 градуска жаап коюшубуз керек, кызып туруш керек. 180 градуста 30 минутада бышырып алабыз. Мынакей биздин самсалар бышты, ушундай сонун кызыл болуп бышат. Ичтери дагы баардыгы бышкан. Мынакей бизде самсаларыбыз даяр. Жакса, эгер сиздерге жаккан болсо, лайк басып, комментарий калтырганды унутпаңыздар. Эгер каналыма каттала элек болсоңуздар, каттала кетиңиздер. Подписацияны басып